Урматтуу мусулман бир тууганым. Мен жанагы айтканда Европага барып 18 күн жүрдүм. Латвия, Литва, Швеция, Германия, Голландия, Испания, bu Франция баарына бардым. Бирок айтайын деген масала, урматтуу мусулман бир тууганым, Испаниядан самолетко отуруп атканда ошол жерде бир туугандар келип мындай деп калды. Устаз деди. Мен Испаниядагы дарактарды, кооздуктарды, башканы көрүп таң калып атсам, устаз деди, Кыргызстандын тоолору мындан 1000 эсе жакшыраак деди. Биздин айылдарыбыз Европанын бактарынан, цивилизациядан 1000 эсе жакшыраак деди. Ооба деди, биз сиз ойлогон даражанда жогору даражада жашайбыз. Минген машинелери, жашоо үйлөрү, бирок урматтуу мусулман, эмнеге Кыргызстанды жакшы дейсиң десем, чоң балам дейт, мектепти бүтүп калды дейт. Бирок 50% атеист, 50% мусулман дейт. Бактылуу болосуңбу? Экинчисин айтпай эле коеюн устаз дейт. Экинчисичи? Экинчиси кулагына кулак сырга тагып алган дейт. Оң кулакка таккан белгилүү эле устаз бул жерде дейт. Эки кулакка таккан болсо дейт, Кудай сактасын дейт. Папа номер 1, папа номер 2 болот экен да. Элестеткин сенин урпагың. Ошондой кооз жакшынакай айлык аласың, башка кыласың, минген машинең эң акыркы моделде, жашаган үйүң, бирок балаң ыймансыз. Кичинекей балам дейт, кулагында кулак сыргасы бар дейт. Эркек эмес же? Хунаса. Эркекпи же аялбы? Коркуп атканым экинчи кулагына да такпаса дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым. Биз урматтуу мусулман бир тууганым жөнөкөй айылда жашайбыз. Сокмо дуалдар менен башка менен, бирок Аллага шүгүр кылам урматтуу мусулман бир тууган, бизде үй бүлө баалуулугу бар. Ата-энени сыйлоо бар, колу кошунаны сыйлоо бар, айылдагы бир биримдик иман эмебиз бар. Шүгүр кылалы алхамдулилла. Бирок ошол нерсени кармайлы. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз канча иманда, исламда бекем болсок, балдарыбыз бизди көрүп өсөт.